Assalamu alaikum, урматтуу Нуркейджи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү. Кутмандык ушубак күнүңүздөр менен достор. Бүгүн 17-4-ай 2022 жыл Москва убактысы боюнча саат 6:30 болду. Урматтуу көрүүчүлөр, кезектеги автоунаа сатыкка коюлуп атат. Kia Optima 2019 2-литровый автомат коробка достор. Алгач биз сиздерге сырты боюнча бир сыйра обзор кылайлы дагы, каеринде кандай косяги бар, анан аягында документини, анан баасы. Басы достор 1.100.000-300 коюлду. Комментарийге жазып туруңуздар, бизге ийгилик каалап коюңуздар. Кеттик анда сырты боюнча достор. Машина өзү ак. Машина ак. Көрүп турасыздар, 2019 2-литровый автомат коробка достор. Историясында 2 ДТП бар, но 2 эшик. Көрүп турасыздар. Так, дискасы дагы 18 размердеги, радиустагы диска турат достор. Өтө сонун жарашып турат экен. Так, арт жагы таза, машина негизинен базовый комплектация достор. Ветровиктери бар жогу сонун. И мына эшигинде да бир аз царапина бар экен. Бул алдыңкы эшигинде дагы бар экен. Анан алдыңкы бампер менен ошо 2 эшик историясында бар экен достор. Историясында 2 ДТПсы менен көрүп турасыздар. Липучка окшойт, жок, липучка эмес экен. 18 радиустагы диска өзүнүн Kia'нын родной эмеси. Так, сырты боюнча көрдүңүздөр достор. 2 ДТПсы менен историясында. Ички салон боюнча кеттик анда. Бисмиллахиррахманиррахим. Бисмиллахиррахманиррахим. Так, ички салон боюнча комплектация базовый достор. Кондиционер бар. Бу жерде двухзонный климат жок достор. Бул жерде просто печканын эле выключатель эмелери болот. Двухзонный климат контроль, ал 2019 комфорт комплектацияда болот. Так, подогрев передней сиденья, подогрев руль, драйв. Так, штатный мафон, мультируль, лепесток, кошумча полный электропакет, блокировка, разблокировка и корректор фар, антибукс бар достор. Так, калган жагы боюнча чехолу жакшы, коричневый цветте көрүп турасыздар. Чехол өтө сонун алды экен. И Ева ковриги бар достор. Пробеги боюнча 170.594. 170.594. Ичине бир сыйра химчистка кыласыздар. Эми арткы салон боюнча. Арткы салон боюнча чехол жакшы, подстаканниги бар жок ордунда. Чехолу жакшы, Ева ковриги жакшы. Так, арт жагы боюнча эми. Арт жагы боюнча меткалары ордунда. И оң жак меткалары боюнча дагы заводской что-то ушул жагынан оң жак крылосунан сомневаюсь да. Өзүңүздөр да бир сыйра платный отчет сөзсүз текшериңиздер достор ушул машинаны. Арт жагы таза экен. Арт жагы негизи таза. Жакшы. Полный плат. Так, мотор жагы боюнча кеттик анда достор. Полный платный отчет алыңыздар достор. Автотектен же башка сайттардан карасаңыздар болот. Крылолор чечилген, оң жагы дагы. Капоттун крышкасы 50/50 болуп турат. Азыр нар жагынан байкап көрөбүз. Сол жагы крыло чечилген, сол жагы. Капот дагы чечилиптир. Мындай краска менен эметип койгон. Мотордун защиткасы жок. Мотордун защиткасы мотор жагын бир сыйра алып көрүңүздөр өзүңүздөр. Но кичине местасына турбай атабы. Сыртқы крышкасы кичине кыймылдап калыптыр. Мына ушундай достор. Так, документи 1 ай максимум 2 ай өзүнүн атында туруп турат достор. Өзү ИПсы бар экен, сүйлөшөсүздөр. 1 ай максимум 2 ай өзүнүн атында туруп тура берет, пока өзүгө өткөзүп алгыча. Максимум 2 ай деди. Эми өзүңүздөр байкап сүйлөшүп көрөсүздөр. Акчасы боюнча достор 1.200.000.
1.200.000. Толугураак маалыматты описанияда ээсинин номери турат. Чаласыздар, толугураак маалыматты өзүнөн алып, машинени по факту көрүп сүйлөшсөңүздөр болот достор. Мына ушундай бүгүнкү видео ушун менен жыйынтык кылат. Кийинки видеодон жолугушканча баарыңыздарга ийгилик достор.